Демек, Жалил Жоробеков жана Имангазы Койлуевдардын ортосундагы жарым финалдык кырмаш Имангазы Койлуев менен Жалил Борошоновдардын кимиси ушул финалга чыгууга татыктуу экенин дагы албетте алдыңкы 3 мүнөттүктө көрө алабыз. Эгер деле ушул 3 мүнөттүктө балбандар керемет ыкмаларды жасоого дагы менимче чоң жөндөмө мүмкүнчүлүгү бар. Балбандар алардын жүрүшү, алардын ошол болуп жаткан аракети сөзсүз түрдө ийгилик алып келген ишенде өзүнө алыш деген белги берилди. Белбоодон эко бири-бири кармады жана финалга чыккан балбандар Кадыр Келдибеков менен күрөшөт. Имангазы Койлуев жаман эмес жерден азыр Жалил Жоробековду ажыраткан болчу, бирок андан ары ыкманы жасап кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Кантсе дагы байкайлы ышкырык бар жана эки спортчунун ордулары менен алмашкандан кийин көрсөтмөрдөт. Жалил Жоробековго эскертүү, ал эми Имангазы Койлуевго 1 упай ыйгарылгандан соң биз жок, тагыраагы Имангазы Койлуевго 1 упай ыйгарылды. Ушул жерде Койлуев упай алгандан кийин эми жөн гана отуруп калбастан өзүнүн болушунча активдүүлүгүн улантып, андан ары упайларынын санын дагы көбөйтүүгө тырышуусу керек. Имангазы Койлуев жана Жалил Жоробековдун кыйкыруу менен упай алууга умтулуусу. Балбандар чийимден чыгып кетти. Жана күтүп байкап туралы. Финалчылардан белгилүү болуп аткан. Финалчылардан кимиси менен жеңилген болсо, кимиси уткан болсо, бирди алганды куйшталат. Экини алганды көрсөтүп калат. Имангазы Койлуев менен Жалил Жоробековдардын кармашын улантып көрөлү айтор. Эки балбанына 10 секундда кармашып, андан ары кайрадан токтоп, 10 секундда кармашып, андан ары токтоп, өтө бир керемет күрөштү көрсөтүүдө. Жана Жалил Жоробеков активдүүлүгү үчүн 1 упайга ээ болот, дагы эсеп 1-1. Жарым финалга мисалы үчүн утулуп атпайбы, атаңдашмачы, аны утуп финалга чыккан биринчи нерсени алса, андан утулган үчүн болот. Экинен атты. Эки балбан Демек, балбандар билемисинде жана биз соңуна чейин кармаштын бардыгын жүрүшүн көрөлү. Жалил Жоробеков менен Имангазы Койлуевдардын кармашы сөз түрдө байкайбыз, ары бери активдүү болушу керек. Жана Жалил Жоробеков менен Имангазы Койлуевдардын кармаштын улантып көрөлү.
Айтор бизди алдыда финалдык кармаштар күтүп турат. Финалдык кармаштарды көрөбүз. Ал жакта өзгөчө бир кармаштар орун алат деп дагы ишенгибиз келет. Айтор байкап туралычы мына азыр пассивдүүлүгү үчүн бул жерде эскертүү берилген жок. Болгондой контент мыкты кармашка чакырат. Жана мына күрөш уланат, 1,5 мүнөттөн азыраак убакыт бар. Албетте Умангазы Койлуев күрөшү керек деген калыстын көрсөтмөсү бар. Жыйынтыгында Жалил Жоробеков упайга, мен жаңылышпасам, болду, бир упайга жана 2-1 эсебинде ал алдыга чыгат. Жана Умангазы Койлуев эми чамдоосу зарыл. Salmaktan 75'te doğum salmaklarda dayanmaz. Rosalio Ramza, Sakrazan, Baytereko, Arena, Oş. Kupanda büyüklerden Baysumaya Şakir'e salmaklarıyla. Демек, кармаш мындан ары Банат Байкайлы кандай жыйынтык болот? Бул жерде Умангазы Койлуевдин атаандашын көтөрүп чабуу болгон ракет оңунан чыкпады жана борборго кайтып келишет дагы деп болгондар. Азыр ортоңку бөлүктөн кармашын улантат. Байкайлы бири-бирин курдан кычыратан кармайт жана биз сөз түрдө байкап көрөбүз. Айтор балбандардын эми курду кармоосу барган сайын орлоп барат. Убакыт болсо 58 секунда жана ушул жерде Жалил Жоробеков таң калтырабы? Жок, менимче мынтип ал чийимден чыгып кеткенен кайрадан борбордук бөлүккө кайтып келди. Жана Умангазы Койлуевке эскертүү берүү керек экенин көрөрмандар тарабынан кыйкырганын угуп алып, чындыгында эле активдирөөк күрөшүү шарт. Эгер деле андай күрөшүлбөсө анда сөз түрдө эскертүү берилет дагы каршылашына
Упай. Ыйгарылат. Байкайлы. Канчадагы. Тор канчадагы эми вакытты созудан эч кандай негиз жок. Кармадым да эки тең жана ушул жерде кармаш уланышы керек. Жалил Жоробек менен Имангазы Койлуевдин жүрүшү жана албетте кайрадан чейин чыгып кетти. Отор азыр Жалил Жоробек эскертеребич ал күрөштү улантабы. Байкайлы. Жана кармаштарда Байкайлы Дош керек Имангазы Койлуев көтөрүп чалган ашыгабы жок, ал чийимден чыгып кетүүгө басым жасоодо жана кайрадан азыр жүрүштөрдөн монтат. Жана Жалил Жоробеков албетте ашыра чабууга дагы жана ушул жерде Байкайлы канча дагы ар бири өзүн мактап көрсөтүгөн ашыгуусун Сарыл Ana mına iki balvanға ескертулер өзек түрде берилүүдө жана ушул жерде албетте убакытты созудан эч кандай жыйынтык чыкпайын жакшы билебиз. Болушунча жандуу ишенимдүү күрөшө турган болсо анда дал ошол нерсе күрөштүн көркүнө көрүп кошмок. Ал эми көрсөттү башкы демирчибиз Нитросо да маркасы экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Андан сырткары мына Николайдын техникалык колдоо көрсөттү чоң салымын кошууда. Жана Жалил Жоробеков упай алдырат дагы көк Имангазы Койлуевден азыр бир упай ыйгарылды. Эсеп 2-2. Демек 13 секундалык убакыт бар жана дарыгердин жардамы керек экен дагы көрүүдөбүз. Байкайлы канча дагы
Демек, Жалил Жоробеков жана Имангази Койлуевдин ортосундагы соңку 12 секундалык убакыт жана азыр Имангази Койлуевга эскертүү берип туруп Жалил Жоробековго 1 упай ыйгарылабы байкайлы, канча дагы азыр албетте балбандар болушунча өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтпөсө анда өтө бир жагымсыз кармаш орун алууда. Ачыгын айта турган болсок, жана Жалил Жоробековдун умтулуусу бар, эмне менен жыйынтыкталат Жоробековдун ашыгуусу жана жок, канча дагы кармаш орунда чыгат. Имангази Койлуев түр түшүп отуруп финалга чыкты. Эми мындай финалдын айтор кандай көрктүүсү, кандай коздолот сиздер менен бирге байкайбыз. Finalga chaqirgan Nurmatova Adina Chuy, Murzabekova Gulzar Ishchi. Murzabekova Gulzar